Устаз, өлім салған адамдың сөөгін моргтон ээси табылбай калса өрттөп салышат экен, күлүн калтырып сактап коюшат экен. Ошол кылган адамдын ошо өлгөн адамдын жаназасы окулабы? Эстегенде как раз бүгүн да ушундай суроо түштү эле. Кудайга шүгүр, мусулмандар адамды өрттөбөйт. Адам өлгөндө бир жарганаттарга же ошондой канаттууларга бизде алхамдулилля салып бербейт. Башка ушундай дүйнөдө диндер бар. Мен айтып коеюн, адам өлгөндө эң жакыны өрттөйт ошону. Атасы өлсө баласы өрттөйт, элестетип көр. Ошондой жерлерди мен көргөнмүн. Адам өрттөнгөндө жыты жаман болот экен. Аллаху акбар, Кудай сактасын таксырлар ошондой динден. Адамдар жөн өрттөнбөйт экен. Адамдын денесичи. Арт жагынан бензинди толтуруп туруп анан өрттөйт экен. Кудайым сактасын, мына биздин кандай динибиз. Адам өлсө жакшынакай көзүн жумуп, ийигин байлап, колдорун түздөп, путтарын бармактарынан байлап, жакшынакай жаткырып, жууганда жакшынакай дарат алдыртып, сонун кылып кусул алдыртып, катуу кармабай, муздак ысык суу эмес, жылымылык суу менен атырдан сээп, пешенесине, алакан тизелерине, колдоруна жакшынакай кылып кепиндеп, жакшынакай жаназага чакырып, эл туугандардын бардыгын чакырып келип, ыраазычылыктарын алып, жакшынакай көтөрүп, далдан ийинде түшүрбөстөн туруп, бирөөлөр да жерге отуруп ала деген эскертүү берген. Алдыда болсун жаназа деп. Барып көргө жакшынакай коюп, Аллаху акбар, кереметтүү динибиз ислам. Аллаху акбар, ислам динден садаган кетейин, ислам динден айланайын деген, ислам динге мына кандай кереметтүү. Бирок иншалла айтып атат эле, чет мамлекеттерде мына Москвада ошондой болгон экен да, окуяда дагы бүгүн дагы мына маселеге турган жооп берип коеюн. Адамды өрттөбөйт бизде. Кокусунан Кудай сактасын. Өрттөлүп кете турган болсо, ошонун күлүн алып келе турган болсо, жаназа окулбайт. Жаназа окулбайт. Жаназа денеге окулунат. Дененин жарымынын көбүнө окулунат. Дененин жарымынын азына окулбайт жаназа. Мисалы, Кудай сактасын, баш эле келип калса адамдын, башка денеси жок, жаназа окулбайт ага. Башы келген жок, денеси келди, жаназа окулат ага. Түшүнүктүбү? Жарымынан көбү келсе окулат. Жарымынан азына окулбайт. Күлгө окулбайт. Эмне кылат эми? Көмүп коюп, Куран окуп, сообун багыштай берсин. Алла өткөндөрдүн бардыгын, иман менен өткөндөрдүн бардыгын райымдуулугун алып, жайын жаннаттан кылсын, амин. Курандан башка китептерди кээде жаттап окуп калам, боло береби, эч нерсе болбойбу? Эң биринчи Куранды убакыт беребиз. Иншалла башка китептерди окуганда болот. Бирок биринчи Курандын кезеги, Курандын орду. Ошон үчүн биринчи Куран окуңуз. Жаттап жатыппы? Курандан башка китептерди кээде жатып окуп калам, боло береби. Жатып турбайбы? Боло береби. Боло береби. Кызды узатуу жолдорун тереңирээк айтып бересизби? Жана калыңы жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Машалла, кыз бул Алла Тааланын берген береке бизге туугандар. Алланын алхамдулилля тартуулаган сиздерге, биздерге белеги, нематы. Кыз эми бойго жеткенден кийин иманды чоңойттуңузбу? Кудай кааласа иншалла эми татыктуу бир өзүнүн жарына тапшырып бериңиз. Жуучулукка келсе, эң биринчи иман, динин мүнөзүн караңыз. Кулк мүнөзү жакшыбы? Иманы жакшыбы? Болду. Анын байлыгын, чырайын карабастан туруп беришиңиз керек. Керектен кандай депем? Бергениңиз жакшы. Жөн эле кармап тура берген үйдө жакшы эмес. Өзүнүн теңи табылып калдыбы? Эртерээк кызды турмушка бериш керек. Калың боюнча эң азы 2000 сом. Эң көбү өзүңүздөрдүн анын аягы жок. Аны өзүңүздөр чечесиздер канча болсо да. Бүгүнкү күнү эң минимум 2000ден ылдый жок. 2000 сомдон ылдый. Калганы мисалы 50.000 сом, 60.000 сом, бирок өтө калыңды көтөрбөш керек. Пайгамбарыбыз айткан, бактылуу кыз өзү сулуу, калыңы арзан деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси.
Ошондуктан иншалла качан калың көбөйгөндө зына арзандайт. Ошон үчүн калыңды көп көтөргөн болбойт. Орточо кылыңыздар дагы, алхамдулилля, жакшынакай кылып, негизи тойго да көп исрап кетирип бербей, исрап кылбай, ушу 2 жаш ыймандуу жашасын. Тойго кеткен акчаны ушу 2 жашка бергиле. Ушулар өзү үйлүү болсун, үйлүү жайлуу болсун. Өздөрү ушундай ишке, өздөрүнүн оборотуна кредит алып, акча оборот кылбай, ошо тойго кеткен исрап кылбастан ушуларга берип койгула, кредити жок эле оборот кылсын ошо акчаны. Той менен, бир кой менен өткөзүп койсоңуз болот. Аулиму валау бишат пайгамбарыбыз айткан, бир кой союп койгула, эми кан чыгарып койгула. Бул сүннөт. Бир күн өткөрүп койгоңуз, болду, жакшынакай кылып, аксакалдарды, ата-энелер, туугандарды чакырып, жакшынакай бир пата кылып, анан калган азыркы окшогон балакет-салакеттеринен болбогон нерсе, жок нерсе. Жөн акчаны дагы, убакытты дагы, өмүрдү да текке кетирбен. Дамла, биз балык кармаганды жакшы көрөбүз. Тор менен кармаган жагынан, анан кайрымак менен кармаган жагынан кенен маалымат берип койсоңуз. Кумурска менен кармасак болобу? Тор менен кармап сатсак кеңсе дейм. Маалымат, кеңири маалымат берип коюңузчу барыбызга. Алхамдулилля, балык адал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, 2 жануар муздалбастан туруп эле адал. Бисмиллахи Аллаху акбар деп муздабай эле балыкты кармадыңыз эле, колуңузда өлүп калган адал. Биринчиси балык, экинчиси чебиртке. Бирок чебирткелердин баардыгы эмес, кээ бир чебирткелер уулуу болот, алар эмес. Арабстандагы ошо чебирткелери ошолор. Аларды жөн эле бисмиллахи Аллаху акбар деп ар биrini муздабайсыз да. Жана кууруп саласыз, казанга салып, ал кетти. Ошондой балык дагы ошондой. Эми мынакей балыкты кармаганда, эгерде ысык көлдө моратория кылып, же болбосо, ошол булар өзү не деп коет эле баягы? Жок, баягы жумуртка таштай турган эмелер болот го. Икра таштай турган эмелер деп коет эле, бир сезону болот да. Ошодон атайы мына немелерде лесхозу ушулар балыктарды, балык чарбасын карагандар бар да, тыюу салат. Мында кармабагыла деп, анда кармабаш керек. Ошондо кармасаңыз, анда адал болбой калат. Адал болбой. Качан уруксат бергенден кийин, мейли. Азыркы экинчи эмне менен кармайт эле дагы, тору жок. Эмне деп коет аны? Кайырмак ана. Кайырмак менен кармай бериңиз. Жакшы эле. Эми жөнөкөй эле мынада суу келет. Азыр бүгүн биз дарыяны көрдүк, кайсы жака чыкты эле, могу жайлоо жака чыкты го му? Шаркалат мабы ушул жактан. Тор менен кармай бериңиз, эчтеке болбойт. Кармай алсаңыз. Бул ошон алхамдулилля адал эч нерсе эмес. Демек иншалла карап туруп, кээ бир жерлерде эгерде көлгө балык өндүрүү ушул көбөйтүү боло турган болсо, ушул жерден анча-мынча браконьерлик кылган адал эмес. Уурулук жолу менен барып торлорду таштап кармап адал эмес таксы. Андай кылбаңыз. Себеп ага сиз неме кылган эмессиз да. Анан эгер уруксат берген болсо, анда бөлөк кеп. Уруксат жок да, туурабы? Assalamu alaikum, дамыллаху алейкум ассалам. Адал арам тамак жөнүндө кыска айтып бериңизчи, чоң рахмат. Адал боюнча жаныбарлардан уй, кой, эчки, жылкы, тоок, төө адал. Эшек арам, ит арам. Бизге аралашып жүргөндөрдү айтам да. Буларды жегенге болбойт. Бизде Бишкекте кээ бир жерлерде азыр анча укпай калдык, мурда уктук эле. Ит жемей болду, мода болуп кеткен. Астагфирулла, тооба кылдым. Арам. Чочко, доңуз, бардыгы булар арам. Мына жердеги Марко Поло дейсиздерби, кийиктер дейсиздерби, элик дейсиздерби, адал. Бирок аюу арам. Карышкы түлкү арам. Эми булар жаныбарлардан да, жаныбарлардан аз айтканым, мына ушулар адал. Коён адал. Жесеңиз болот, алхамдулилля. Макулум. Ана мына бүркүт, өзүнүн эмесимен тумушумен жей турган бүркүт, да эмне дегени бар эле, ителги. Булар адал эмес, булар адал эмес. Кекилик адал. Кыргоол жана башкалар. Макулу. Эми экинчиден мындай, адал менен арам маселесинде дагы айтып калдыңыз да. Бир болот адал, бир болот таза. Бир болот арам, бир болот кир. Жакшы түшүнүп алыңыз. Уурулук менен
акча уурдадыңыз дагы набайканага барып, же болбосо дүкөнгө барып, таптаза нан алып келдиңиз. Бул таза, бирок арам таксыр. Сиз уурулук менен алгансыз бул акчаны. Же бул нанды уурдап келдиңиз, айырмасы жок, бул арам. Макулбу? Пешенетени менен таптыңыз акчаны, айлык менен жана башка акча менен. Нан алдыңыз, нан ылайга түшүп калды. Бул кир болгону менен бул адал. Кир болгону менен адал, буну тазалап жесе болот. А бул уурулук менен биринчи сорт эмес, высший сорт ун менен жесеңиз ам болбойт. Бирөөнүн коюн уурдап келдиңиз, бисмилла, Аллаху акбарды 100 жолу айтып жесеңиз да адал болбойт сизге. Демек тапкан жол шарият көрсөткөн жол болсун. Шарият тыйган жол болбосун. Assalamu alaikum elingizге береке берсин Аллах баарыбызга. Балаңызды же үммөтүңүздү тандаңыз деген деп айтышат. Ушуну түшүндүрүп айтыңызчы суранычы. Мен буну билбепмин, билбейт экем. Балаңызды же үммөтүңүздү тандаңыз дегенди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын балдары бардыгы жаш кезекте өткөн. Касым деген баласы болгон. Ибрахим деген баласы болгон. Бул талашсыз эко. Алымдардын ортосунда. Үчүнчүсү Абдулла, кээ-бирлери 3 баласы болгон дейт, кээ-бирлери 4 баласы, кээ-бирлери 5 баласы болгон дейт. Касым, Ибрахим, Абдулла, Tahir, Tayyip деп. Кээ-бирлер мына үчөөнү талаш. Кээ-бирлер буга макул эмес. Ошон үчүн көпчүлүгү бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кыздары 4, уулдары 3 деген. Үчөө кайсы болуп кетти? Бул Касым, Ибрахим, Абдулла. Ал эми Абдулланын экинчи аты Tahir, Tayyip деп коет эле дейт да. Ошон үчүн кыскасы айтканда 3 бала үчөө тең кичинекей кездеринде өткөн. Анан пайгамбарыбызды балаңы танда же үммөтүңдү танда мындай жок. Аллах алам. Аллах Тааласы баарыбызга ыраазы болсун. Мен сурам, мал базарда малды алып сатып иштегендин жолдорун айтып бересизби? Мал алып сатса болот. Мал сатып аласыз, акчаны толук бересиз, малды колуңузга аласыз, андан кийин сата бересиз. Арзан сатасызбы, ошол эле баада сатасызбы, бир аз кымбаттап сатасызбы, же бекер берип бересизби, сиздин эркиңиз. Канчага да. Бирок мурда алымдарыбыз такыбалык үчүн кайсы мал базарга чыгып мал сатып алсаңыз, ошол сатпасын ошол базарда дейт. Үйүнө алып кетсин дагы, бир жума кичине багып, чөп чар берип, кийинки жумада алып чыгып сатсын дейт да. Бул такыбалык үчүн. А так уруксат. Түшүнүктүбү? Акчаны берип колуңузга алдыңызбы? Колуңуз сиздикиби? Кааласаңыз эки эсе кымбат кылып сатыңыз, же эки эсе арзан кылып сатыңыз, или бекер берип берип, кааласаңыз сиздин мүлкүңүз. Кааласаңыз сатпай коюң. Бул иншалла үстүнө эгерде макул келе турган болсо адал. Үшүр боюнча терең маалымат берип койсоңуз, канчадан канчасы берилет? Жана кайсы нерселер кирет? Чоң рахмат. Зекет биринчи айтып коеюн, үшүрдөн мурда. Алла Таала мал мүлктөргө, дан, жемиш, чөп чарларга, сиздерге, биздерге кайрымдуулук кылыш үчүн байларга милдеттүү кылган. Кембалдыгалардан эмес. Алтындан зекет берилет. 85 грамм болгондо зекет берилет. Күмүштөн зекет берилет 612 грамм. Так. Уйдан зекет берилет 30 уйга жетсе. Койдон зекет берилет 40 койго жетсе. Эгерде 30 кой 10 эчки болсо деле 40 деп эсептеле берет. Төөдөн зекет берилет 5ке жеткенде. Ага жеткенге чейин берилбейт. Содадан зекет берилет. Сода нерсе алып сатып атасыз да сизчи? Үй алып сатып атасыз, машина алып сатып атасыз, эшек алып сатып атасыз. Эмне кылсаңыз да. Даже ит алып сатсаңыз дагы сода да бул жырчы. Буга сиз зекетин бересиз. Түшүндүңүзбү? Буга зекет бересиз. Бирок ал зекеттин баасы жыл сайын өзгөрүп турат, алтынга карап эсептелет. Быйылкы ба 280.500 сом. Кимде оборот ошончо болсо, ошо зекет фарыз болот. Bir жылдан кийин милдеттүү болот бергенге. Кимге бериш керек? Мусулманга. Мусулманга берилет. Зекет мусулманга берилет. Мусулман эместерге берилбейт. Мусулман эместерге садака берсеңиз болот, зекет берсеңиз болбойт. Экинчи, зекетти ата-энеңизге берсеңиз болбойт.
Бала чақаңызға берсеңіз болбойт. Аларга садака берсеңіз болот, хадия берсеңіз болот, аялыңызга берсеңіз болот, аялыңыз сизге берсе болбойт. Сиз кайната кайненеңизге берсеңіз болот. Бир туугандарыңызга берсеңіз болот. Бир туугандарыңызга берсеңіз болот. Түшүнүктүүбү? Бул зекет бере турган маселеси. Эми устаз жума намаздан кийин тоба намаз окуса болобу? Ушуга жооп берип койгонсу. Болот. Макру убакыт эмес. 5 убакта гана макру болуп калат. Нафил намаздарды окусаңыз болбойт. Кайсы убакта? Багымда таң аткандан күн чыкканга чейин болбойт. Күн чыгып атканда болбойт. Чак түштө болбойт. Асырдан шамга чейин болбойт. Күн батып атканда болбойт. Ушу 5 убакта тоба намазы, башка намазы, нафил намаздар окусаңыз болбойт. Буда 5 убактан башка кайсы убакта кааласаңыз боло берет. Жума намаздан кийин ал эме да, чак түш эмес, окуй берсеңиз болот. Башка динге киргендер менен дүйнө иштерин иштешсе болобу? Зыян тийбейби? Кандай болот? Соода иштеринде боло берет. Башка диндегилер бар, мисалы. Жөөттөр бар, христиандар бар, бутпарастар бар, атеисттер бар. Соода саттык кылсаңыз болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы мамиле кылат эле жөөттөр менен да, христиандар менен, мушриктер менен да мамиле кылат эле. Бирок жүрөктүн сырын, мухаббатын бербеш керек. Акыл? Мамиле кылыңыз, боорукерлик кылыңыз, жакшылык кылыңыз. Бирок мусулман жүрөгүндөгү мухаббатын сырын бербейт. Жүрөктөн жакшы көрүү болбойт. Атак мамиле болот, жакшы мүнөз болот. Чогуу иштесеңер боло берет. Партнер болуп тияк-бияк, бирок башында жакшынакай келишип алгыла. Эртеге дагы эме болуп калбасын. 22 жаштамын. Ажырашкан жигитмин. Убагында барып туура эмес кылгам. Азыр кандай баштайм? Иштесемби дейм, ахирет өлөмбү дейби? Астагфируллах. Иштесемби дейм, ахирет өлөмбү? Эки жолум бар. Окуп, билим алып, дини жагынан иштеп акча тапсам деген эмне кылсам? Мындай кылыңыз. Жаш экенсеңиз билим алыңыз. Билим алыңыз. Кичине өзүңүзгө керектүү, жашооңузга керектүү укуктарды, баардык нерселерди, буйруктарды илим алыңыз. Анан Кудай кааласа үйлөнөсүз. Устаз, канткенде баарын кайтара алам. Өзүм насыбай тамеки чегем. Кээде ичип коем. Дин дейм, бирок жүрөккө эч кирбей, ган жок, максат жок, намаз фарыз болсо дагы аткарбай калам. Таштап кайра окуп таштай берем. Мен 200-дүмүнбү, дозокто күйөм деп корком. Бирок мээнет жок, ахиретке даярдык кантип жүрөктү оңдойм. Менин күнөөлөрүм чачтай, тоодой көп оңолуп баштап, ошолорду эстеп мен дозокумун мейли деп таштап салам. Мен ахиретте бактылуу болгум келет. Мындай кылыңыз. Аллага жакшы күмөндө болуңуз. Экинчиден, ар ай сайын сиз дааватка чыгып туруңуз. Ай сайын зерикпестен 3 күнгө чыгып туруңуз. Өзүңүз бир жерде айында бирөөлөр өтүп кетсе, өлүк жууңуз, кабыр казыңыз. Не кылыңыз? Өлүк жууңуз, көргө барып туруп, ошо балдар казат го, ошондой казыңыз. 5 убакыт намаз таштабай, жакшы ниет кылып, дуа кылыңыз. Алла деп, ошо жакшылыктын бардыгын сураңыз дагы, анан ошого аракет кылыңыз. Бакай банкта ислам каржылоо боюнча кененирээк айтып берип койгулачы. Мурабаха деген эмне? Бакай банкта мен билбейт экенмин кайсы банктарда кандай ислам принцип каржылоолору бар. Мен Эко банкты билем. Себеп дегенде ошол жерде мен шарият кеңешчиси болуп 2009-жылдан бери эмгектенем. Ошол жерде ислам принцип каржылоолору бар. Ал эми сиз мурабаха деген экенсиз. Мурабаха деген мындай. Сизде бүгүн азыр акча жок. Сизге акча керек, бизнеске. Мен сурадым. Эмне бизнес кылайын десең, сиз айтасыз, краска алып келип сатайын дедим эле. Жыгаш алып келип сатайын дедим эле. Чыны алып келип сатайын дедим эле. Памперс алып келип сатайын дедим эле. Конфет алып келип сатайын дедим. Эмне болсо дагы. Жоксо кандай болбосун да? Макулбу? Так, андай болсо мындай болот. Ал Бишкектеби? Бишкекте. Так. Аныкым болсо мурабаха деп мынаны айтат таксырлар. Караңыз. Мисалы 100 000 сомго товар алам деп атат да.
мен банкмын, 100 000 сомға мен алсаңыз, ошо печеньеден, мақұл, ошо 100 000 сомду мен которам. Печеньянын ошо чыгарган заводуна, фабрикасына мен которам. Дагы ошол келгенден кийин мен сизге 110 000 сомго рассрочкага сатам. Түшүнүктүбү? Сиз дагы билесиз, мен дагы билем. 100 000 сомго алынган, үстүнө 10 000 сом кошулган, 110 000 сомго 1 жылга рассрочкага сизге саттым. Сиз айына төлөп бересиз, ушунун аты мурабаха. Бул банк эмес, жөнөкөй адам менен деле ушу иш кылсаңыз болот. Мисалы, акчасы бар адам, өзү үйдө отуруп эле, көп иштебей, ибадат кылып эле, кичине акча тапкысы бар да, мейли. Сиз мээнеткеч, жаш, эмне деп атасыз? Мен тияктан бир машина алып келип, комбайн алып келип сатсамбы деп. Болду. Бирок өзүңүздүн мойнуңузда сизде карыз болот. Кийин ал печеньяны өзүңүз жеп аласызбы? Белек бере бересизби? Мага кызыктырбайт. Бирок 110 000 сом 1 жылдын ичинде сиз мага беришиңиз керек. Түшүндүңүздөрбү? Бул мойнунда уже карыз болуп калат буга. Ушуну мурабаха деп коет. Дагы иншалла бул жөнүндө кененирээк неме кылабыз го. Башка суроолор дагы бар экен, убакыт дагы неме болуп баратат. Жалпысынан айтканда мурабаханын жолу ушундай. Алланын ыраазычылыгы үчүн дуа кылып коюңузду сураныч. Менин неберем 4 жашка чыгып калды. ДЦП буту басып кетүүсү үчүн жалпы жамаат менен дуа берип коюңуз. Азыр Кудай кааласа жалпы жамаат менен аз дуа кылабыз. Иншалла Алла таала ошо небереңизге шифа берип, жакшы болуп, жакшы басып кетип, жакшы сиздерди курсантка турган бала болсун. Амин. Так, Алла разы болсун. Айлыбызга келип баян кылып бергениңизге көп келип туруңузчу сураныч. Алла разы болсун, рахмат. Буюрса, устаз, мен динге кайдыгер болуп жатам, алсыз болуп жатам, дуа кылып коюңузчу. Жана саналуу күндөрдө мамлекеттик экзамен тапшырам, жана аскерге барам. Ошол экзаменди эң жакшы баага тапшырганга жеңил болсун деп мага группалаштарыма дуа кылып коюңузчу. Алла таалам жеңил кылсын, баарыңыздарга ийгилик берсин. Жакшы тапшырып, жакшы билимдүү, элге пайдалуу жигиттерден болуңуз. Амин. Иштен окуңуз. Дамылла ошол жака келүүнү уюштурган иншалла Кудай кааласа. Анда дуа кылайлыбы такса кандайсыздар? Кетейин деген ниет жок го, биздер чачадык эди аксырлары. Үйдө жеңемдер күтүп атса керек, бала чакам, эмне болду буягы деп, мындай кылайлы тургандар, иншалла ушу жакшылыктарды мен дагы үйгө ала барайын, сиздер да үйгө ала барыңыздар. Кандай дейсиздер? Болобу? Иншалла Алла таала баарыңыздардан разы болсун. Кийинки да жолукканча Алланын жолунда амандыкта калыңыздар. Жакшылыкта жолугайлы. Дайыма иншалла жакшылыктарда күбө болуп, бири-бирибизге колдоп, бири-бирибизге дуа кылып, бири-бирибиздин артыбыздан жакшы сүйлөп, кемчиликтерибизди жашырып, ушу элибизди айылдан тартып, райондон тартып, область, мамлекеттин деңгээлинде альхамдулилля элди бузбай, элди бурбай, бөлбөй, альхамдулилля, биз эгерде бөлүнсөк сапка бөлүнөлү. Биринчи сапта намазга ким барат, ошого бөлүнөбүз. Экинчи сапка бөлүнөбүз, үчүнчү сапка бөлүнөбүз. Биринчи сапка барган сооптуу болот. Биз улут урууга бөлүнүп, бири-бирибиз регионго бөлүнүп, кемсиндете турган адам эмеспиз, биз үммөтпүз. Биз караны дагы бөлбөйбүз. Биз акты дагы бөлбөйбүз. Биз мына материктерди дагы бөлбөйбүз. Бардык адам баласы альхамдулилля пайгамбарыбыздын үммөтү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул альхамдулилля туугандар Аллага жиберилген пайгамбар. Ошондуктан иншалла жараткан Алла таалам баарыбыз уккан, айткан сөздөрүбүзгө Алла таалам амал кылганга баарыбызга жардам берсин. Алла таалам баарыбызга жакшылыктардын эшигин ачсын. Амин.